Талас районундағы Шарбек Нурбаев атындағы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалими Алыбаева Айжан. Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Силер менен бүгүн биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Утмандуу күнүңөр менен балдар. Каралачы балдар, мекенибизде жаз. Жаз кандай гана сулуу, кандай гана кооз мезгил. Аба ырайы жагымдуу. Ушундай учурда төмөнкү видео менен биз өзүбүзгө жагымдуу маанай тартуулап алайлы. Жаз жаңылануунун башаты. Жазында жаратылыш жаңыланып, жерге жан киргендей көрүнөт эмеспи? Бекеринен жаңылануу жазда башталат деп айтпаса керек. Анда балдар, маанайыбыз жакшыбы? Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы ата тооштун маанисине карай бөлүнүшү. Бүгүнкү сабактын максаты ата тоош жөнүндө алган билимдерди бекемдөө, өз пикирин билдирүү, машыгуу, өтүлгөн материалдарды туура кабылдоо жана эсинде көпкө сактоого, жетишүүгө тарбиялоо. Анда биз жаңы темага киришүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Ата тоош деп кандай сөз түркүмүн айтабыз? Ата тоош сөздөргө мисал келтиргиле. Жөнөкөй жана татаал ата тоошторду атагыла. Балдар, ата тооштор маанисине карай төмөндөгү 6 бөлүнөт экен. Жактама ата тооч, шилтеме ата тооч, сурама ата тооч, таңгыч ата тооч, аныктама ата тооч жана белгисиз ата тооч. Жактама ата тоошторго мен, сен, ал, биз, силер, сиздер. Шилтеме ата тоошторго бул, ушул, тигил, мына бул, мына ушул. Сурама ата тоошторго ким, эмне, качан, кайсы, кайда, кандай. Таңгыч ата тоошторго эч ким, эч кандай, эч бир, эч качан, эч кайсы. Аныктама ата тоошторго бүткүл, баары, бүтүн, ар ким, ар кайсы, өз, өзүм, ар качан. Белгисиз ата тоошторго кимдир бирөө, алда кандай, кандайдыр бир, кайсы бир деген сөздөр кирет. Анда ар бирине мисал менен токтотолук. Жактама ата тооч: мен китеп окуп жатам, алар театрга барышты. Шилтеме ата тооч: бул окуучу аябай жалкоо, тетигил кыздарды тааныбай жатам. Сурама ата тооч: ким аракеттенсе ошол максатына жетет. Сиз эмнени окуйсуз? Таңгыч ата тооч: мен эч качан мындай китеп окуган эмесмин. Жолугушка эч ким келген жок. Аныктама ата тоочко: биз ар кандай конкурстарга катышабыз. Турциянын бардык шаары кооз. Белгисиз ата тоочко: кимдир бирөө эшикти такылдатты. Кандайдыр бир добуш угулду. Анда балдар, теманы өздөштүрсөңөр, түшүнсөңөр, төмөндөгү тапшырманы аткарабыз. Берилген сүйлөмдөрдө ата тоошторду кайсы түрү экендигин аныктайбыз. Алыста кимдир бирөө келе жатты. Чай ичип отуруп Айжамал кыздарга баарын айтып берди. Биз айтылган эрежелерди сактап, үйдө сабак окуйбуз. Мышык тетиги чымчыктарды аңдып жатты. Учурдагы абалга карата көчөгө эч ким чыкпашы керек. Китепти түшүнүш үчүн канча жолу окуп чыгышым керек. Ал эми бул сүйлөмдөрдөгү көпчектин ордуна тиешелүү ата тоошторду коюп жазабыз. Анда балдар, силерге үйгө тапшырма. Ата тооштордун маанисине карай бөлүнүшүн төмөндөгү тегерекчелерге жазып, мисал келтиребиз. Анан мага жөнөтөсүңөр. Бардык берилген тапшырмаларды дептерибизге жазып, мага жөнөтөбүз. Сабак түшүнүктүү болсо, анда көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.